Анан соттуулугу бар. Бул дагы жаңы норма. Жаңы мыйзамдын негизги өзгөрүүлөрүнүн бири болуп, көп мандаттуу шайлоо округдары, 30 көп мандаттуу шайлоо округу түзүлдү. Ар бир шайлоо округунан 3төн депутат шайланып келет. Ошол жердеги округдардан катышкан шайлоочулардын эң көп добушун алган 3 кандидат депутат болуп келет. Алардын бир жыныстагы, үчүнчүсү экинчи жыныстагы депутат болуш керек. Шайлоо төлөмдөрү мурда 100 000 болчу, бир мандаттуу шайлоо округдарында. Азыр ошол көтөрүлүп 300 000 төлөнөт. Мурда залог болуп эсептелинчү. Азыр эми шайлоо төлөмү болуп калды дагы. 300 000 төлөнөт, ал кайтарымсыз. Ал 300 000 акча республикалык бюджетке кетет. Кандидаттын